Депутаттар, урматтуу Бакыт Үсенович, урматтуу Жылдыз Эсенбековна, урматтуу чакырылган коноктор, министр байкебиз жок экен да. Эми урматтуу бир туугандар, Айыл чарба министрлиги жөнүндө айтсаң абдан сөз көп. Өзүңөр жакшы билесиңер, урматтуу министрдин биринчи орун басары Нурдин мырза мамлекеттин бир жылкысы барбы? Бар. Канча жылкы бар? Бул бизде Жеңиш Шермаматович мамлекеттик асыл тукум чарбалар бар. Ошол чарбалардагы жылкыларды эсептеп турган болсо, кыскалай айтып коюңузчу, Нурдин мырза, убакыт кетирбейли. 10 жылкы бар, Максат байке, сизде бар маалымат? Сан боюнча. 10 жылкы бар. Так, түшүндүк. Канча мал бар? 5 мал бар. Канча кой бар? Жок. Аны биз кат жүзүндө берип койбойлу, анткени ГПЗлардын саны көп. Ошолордун баарын толуктап канча бар экен? Нурдин мырза, сиздер бир сотык жерге будай эгесиңерби? Бир сотык жерге арпа тигесиңерби? Бир сотык жерге пакта тигесиңерби? Бир сотык жерге тамеки тигесиңерби? Үрөнчүлүк чарбалар бар, мамлекеттик үрөнчүлүк чарбалары, сорт участкалар бар. Ошол аркылуу жүргүзүлөт. Эми айыл чарба бул саясатты жүргүзгөн орган да. Негизги аткаруу бул ошол биздин министрликке караштуу тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөр бар, ошолор аткарат. Ошолордун эмесин айтып атам, канча. Урматтуу Нурдин мырза, мен түшүндүм сизди. Чоң рахмат. Мен эми азыр көп сүйлөсө, тиги байкебиз тарынат. Сүйлөбөйлө оюңду жеке депчи. Эми сүйлөбөсөң, мне за державу обидно, да? Ушунчалык огромное министерство, ничем не занимаетесь. Ничем, абсолютно. Ничем. Просто статистикой занимаемся. Мен билем, түшүнөм. Силер деле ушул жерде отуруп, өзүңөр уялып атасыңар, туура бекелип отуруп, лучше башка жумуш жасак болмок депчи. В самом деле, айыл чарба министрлигинде эч кандай жумуш жок да. Мамлекеттин бир жылкысы болбосо, повторюсь, бир кой болбосо, бир карамал болбосо, же бир чычка улак болбосо, бир сотык жерге же бир будай тикпесеңер, же арпа, же сулуу, же пакта, же тамеки, зачем такая министерство нужна? Вообще расформировать этип салыш керек, кереги жок министерство бул. Мен силерди сындаган жокмун, урматтуу менин бир туугандарым. Мен күйгөнүмдөн айтып атам. Просто мамлекеттин акчасын просто на ветер бросаем. Воздухка чачып салып атабыз да, кереги жок министерство.